Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңар балдар. Жагымдуу маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай кабыл менен бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы кайталоо сабагы деп аталат балдар. Кайталоо сабагынан кандай темаларды кайталайт экенбиз, ошого көңүл бургула. Анда эмесе балдар сабактын максаты менен таанышып алгыла. Сабактын максаты сүйлөм ичинен жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү таба алабыз. Ырды көркөм окуу менен ыр окуганды үйрөнөбүз. Текст угуу менен спорттун түрлөрүн билебиз балдар. Анда эмесе балдар сабактын темасы менен таанышып алгандан кийин сүйлөм деген эмне экенине токтолобуз балдар. Сүйлөм деп силердин оюңар боюнча сүйлөм деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдөрдү биз эмнелерден курайбыз балдар? Эң биринчи биз сүйлөм түзүүрдөн мурда кыргыз тилиндеги тамгалар менен таанышабыз балдар. Тамгаларды тааныгандан кийин окуганды үйрөнөбүз. Окугандан кийин биз сөз кураганды билебиз. Тамгалардан биз эмне курайбыз? Сөздөрдү курайбыз. Ал эми сөздөрдөн сүйлөмдөрдү курайбыз. А сүйлөм болсо балдар биригип келип эмнени билдирет? Кандайдыр бир нече сөз биригип келип сүйлөмдү түзөт дагы. Ал сүйлөмдү окуганда кандайдыр бир ошол сүйлөм кандайдыр бир маанини берип турса, ал сүйлөм деп аталат балдар. Түшүнүктүү болуш керек силерге. Эми ошол сүйлөм кыргыз тилинде айтылыш максаты боюнча 3кө бөлүнөт. Карагыла: жай, суроолуу, илептүү сүйлөм. Азыр эми жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдө эмнени айтабыз, ага көңүл бурабыз. Жай сүйлөм окуяны, кубулушту жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит, карагыла балдар, чекит белгиси коюлат. Мисалы, биздин үй бүлөбүз чоң. Бул сүйлөм жай сүйлөм болду. Бул ойду жайынча баяндап берди. Аягына сөз түрдө жай сүйлөмдүн аягына эмне коюлат экен? Чекит белгиси коюлат. Ошондо биз күнүмдүк турмушта көбүнчө жай сүйлөмдү дагы көп колдонобуз деп түшүнсөк. А жазууда биз сөз түрдө биздин сүйлөмдөн кийин, сүйлөмдү ой бүткөндөн кийин биз эмне кылат экенбиз? Чекит коет экенбиз. Бул сүйлөмдүн көңүл була канча сөздөн түзүлдү? 1, 2, 3, 4. 4 сөздөн кандайдыр бир маанини туюндурган сүйлөмдү жаза алдык балдар. Азаматсыңар. Эми карагыла. Ата эненин ар дайым урматтап сыйлаш керек. Алардын айтканын угуу керек. Алар дайыма бизди жакшы жолго багыттайт. Алардын жеңилин жерден, оорун колдон алып, жардам берүү керек. Ошондо гана алардын бизге кылган зор эмгегин бир аз болсо да актаган болобуз. Балдар, бул жерде мен силерге азыр сүйлөмдү окуп бердим. Жакан бир сүйлөмдөрдөн түзүлгөн текст окуп бердим. Эми көңүл бурсаңар, биз эмнесин бул жерден табышыбыз керек? Карагыла. Бул жерге бизге эмне жетпей атат? Бул жерде үтүр турат. Бизге эмне керек? Аягында чекит турат. А бул жактагы биз ар бир кандай гана сүйлөм түзбөйк, кандай гана текст түзбөйк, алар эмне кылыш керек? Үтүр, чекит менен ажыратып туруш керек. Эми иштептериңерди алгыла дагы балдар. Иштептериңерден карагыла. Ата энени ар дайым урматтап сыйлаш керек. Бул жерде эмне болуш керек? Сүйлөм бүттүбү же бүткөн жокпу? Чекит коюш керекпи же кереги жокпу? Карагыла, иштептерге жазгыла. Алардын айтканын угуу керек. Алар дайыма бизди жакшы жолго багыттайт. Алардын жеңилин жерден оорун колдон алып жардам берүү керек. Ошондо гана алардын бизге кылган зор эмгеги бир аз болсо да актаганын болобуз дейт. Бул жерге сүйлөмдөрдү биз бири-биринен канча сүйлөм бар экенин ажыратып чыгышыбыз керек. А сүйлөмдөрдү текстте канча сүйлөм бар экенин бири-биринен ажыратыш үчүн биз эмне менен ажыратабыз? Бул жаңы сүйлөм экен, могу бир сүйлөм болду деп биз чекиттерди коюу менен ажыратабыз балдар. Карагыла. Иштептерге жазып алсаңар, эгерде билген болсоңор, кимде ким турам десе, карагыла, тура болдубу биздики?
Мынакей. Ата энени ар дайым урматтап сыйлаш керек. Биринчи сүйлөм. Ой жайынча айтылды дагы биз эмне кылдык? Чекит койдук. Алардын айтканын угуу керек. Алар дайыма бизди жакшы жолго багыттайт. Алардын жеңилин жерден, оорун колдон алып жардам берүү керек. Алардын жеңилин жерден, оорун колдон алып, 3 сүйлөмдү мына татаал сүйлөмдүбүз керек. Ошондо гана алардын бизге кылган зор эмгегин бир аз болсо да актаган болобуз дейт. Бир нече сүйлөмдөн, бир нече жай сүйлөмдөн биз текст жасай алдык. Эми санайбыз, бул жерде канча сүйлөм бар экендигин ар бир чекиттен кийин биле алабыз. Ата энени ар дайым урматтап сыйлаш керек. Алардын айтканын угуу керек. Алар дайыма бизди жакшы жолго багыттайт. 3 сүйлөм. 4, 5 сүйлөмдөн биз эмне кылдык? 5 жай сүйлөмдөн татынакай болгон ата эне тууралуу эмне кылдык? Текст түзө алдык. Карагыла эми. Биз дайыма ата энебизди эмне кылышыбыз керек экен, балдар? Сыйлашыбыз керек экен. Алар дайым эмне кылышыбыз керек экен? Угушубуз керек экен. Алар бизди дайыма эмне кылат экен? Бизге жакшылык каалайт экен. Дагы, балдар? Жакшы. Азаматсыңар. Эми андан ары суроо иретинде айтылган сүйлөмдү суроолуу сүйлөм дейбиз. Суроолуу сүйлөмдүн аягына карагыла. Суроо белгиси коюлат. Мисалы, түшүмдүн сыры эмнеде? Суроо берип атат, балдар. Суроо иретинде айтылган сүйлөмдүн суроолуу сүйлөм дейбиз дагы. Суроонун сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Аны жакшы билдик. Эми карагыла. Кыргыз жеринин жаратылышы кооз, тоолору бийик, булактардын суусу тунук, абасы таза, эли ынтымактуу. Бул кандай болду? Чекитти көргөндө эле биз эмне дейт экенбиз? Бул жай сүйлөм дейбиз, Биз эми ушул мына кыргыз жеринин жаратылышы кооз, тоолору бийик, булактардын суусу тунук, абасы таза, эли ынтымактуу дегенди биз эмне кыласак болот экен? Суроолуу сүйлөмгө айландыра алсак болот экен, балдар. Кантип айландырсак болот? Кана көңүл бурабыз. Кантип биз айландыра алабыз буну суроолуу сүйлөмгө? Көңүл бургула. Кыргыз жеринин жаратылышы коозбу? Тоолору бийикпи? Булактардын суусу тунукпу? Абасы тазабы? Эли ынтымактуубу? Буларды биз эмне кылдык? Жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыра алдык, балдар. Андан кийин буйрук сүйлөм, буйруу, өтүнүү иретинде айтылат. Буйрук сүйлөмдүн аягына илеп белгиси же чекит коюлат. Мисалы, карынын сөзүн капка сал. Карлардан бата алып өскүлө. Балдар, бул илеп белгиси эмнекен? Буйрук сүйлөмгө, өтүнүү иретинде айтылган сөздөргө эмнекен? Илеп белгиси коюлат экен. Ошондо биз буйрук сүйлөмгө чекитти дагы, илеп белгисин дагы сүйлөмгө жараша эмне кылат экенбиз? Кое берсек болот экен, балдар. Эми кана, балдар, бул жерден жана жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү өтпөдүкпү? Бул жерде көңүл бурууга дагы биз көбүнчө бул жерден Сүйүнбай Эралиев деген биздин мыкты кыргыз элинин мыкты жазуучу акыны бар. Жазуучу дедим, кечирип койгула, акыны. Ошонун ырын окуйбуз азыр. Ушул жерде ыр жай сүйлөм көп бекен, же илептүү сүйлөм көп бекен, же суроолуу сүйлөм бар бекен? Ошого көңүл буруп карагыла. Чоң атанын наристеге берген батасы дейт. Агын суудай калыс бол, арамдыктан алыс бол, жапыз болбой бийик бол, эл журтуңа ийик бол. Көрө көсөм бол, сүйлөй чечен бол, ага өзөн бол, айланайын эсен бол.
Ана кандай сүйлөмдөрдү биз колдоно алдык балдар? Көңүл карагачы. Сүйлөмдүн аягын карагыла. Сүйлөмдүн аягына агын суудай калыс бол. Күчтүү сезим менен айтылды. Буйрук сүйлөм арамдыктан алыс бол. Жапыз болбой бийик бол. Булар жоңго кетти мынакей. Бул ыр буйрук сүйлөмдөн түзүлгөн ыр болду, балдар. Бул ырды эмне жөнүндө айтып атат чоң атасы? Чоң атай бата берип атат, бул неберелерине эмне деп атат? Дайыма суудай эмне бол дейт? Таза бол дейт, калыс бол дейт. Дайыма бийик бол дейт. Эл журтуңа керегине жара дейт, Көп окусаң, көптү билсең, эмне болот экенсиң? Мыкты, чечен адам боло аласың. Дайыма эмне дейт? Ден соолукта жакшы жүр деген сөздү айтты. Эми элдик байлык дейт. Сүрөттү карагыла. Сүрөттү кимди көрүп атабыз? Апасы, атасы бар нан бышырып жатат, Эми элдик байлык деп биз эмнени түшүнөт экенбиз, Ошол боюнча балдар маалымат алабыз. Элдик байлык дегенде биз көп нерсени түшүнөбүз, балдар. Элдик байлык деп эмнелерге көңүл бурсак болот? Элдин байлыгы кайсы болушу мүмкүн? Элдин байлыгы анын каада салты болушу мүмкүн, мыкты адабияты болушу мүмкүн, балдар. Азыр бул жерде элдин байлык деп булар эмне жөнүндө бизге айтып келип жаткандыгын көңүл буруп укканга аракет жасагыла. Элдик байлык биздин жашообузда баасы эч нерсе менен өлчөмүз байлыктар бар. Аларга аба, суу жана нан керек. Нан адамдардын түшүктүү эмгегинен жаралат. Ал жашоонун гүл азыгы. Бул жерде биринчи абзацка көңүл бурсаңар, балдар, биринчи абзацта эмне жөнүндө айтылып атат? Биринчи абзацта биздин жашообуздагы эң бир эч нерсеге теңегиз өлчөмүз байлыктар бул байлыктар жөнүндө айтып атат. Алар аба, биз дайыма дем алабыз, аба менен. Суу, биз дайыма ичебиз, суу менен көп нерсе жасайбыз. Анан жер, анан күн жана нан кирет дейт. Күн, асманда тийип турган күн, анан мынакей бул жерде эмне кылып атат? Бышырып атат, нанды мынакей карагыла. Күн тийип турат жерде, мынакей суу агып атат. Күн жана нан дейт. Адамдын түшүктүү эмгегин жаралат. Ал жашоонун гүл азыгы дейт. Биздин дасторкондо канчалык дүр дүйүм тамактар болбосун, нансыз береке болбойт. Демек, нан элдин баарынын ырыскысы, ата бабаларынын калган ыйык энчиси. Ал эми нандын курамында адамдын организмине ар дайым керектүү болгон белоктор, углеводдор, калий жана темир туздары арбын, аш боомдуу заттарга бай. Адис окумуштуулардын билдирүүлөрүнө караганда, адамга керектүү белоктордун 30% нандын эсебинен толукташат. Ошондуктан элде мындай сөз бар: нан болгон жерде байлык бар. Элдик байлыктарга дагы көңүл бургула, балдар. Бул жерде элдик байлыктардан бир гана бизге эң керектүү нерселердин бири болуп, бул нан жөнүндө бизге эмне кылды? Жакшы маалымат бере алды. Нандын курамында эмне бар экен, балдар? Организмге керектүү болгон белоктор, углеводдор, калий, темир деген бизге керектүү заттар бар экен. Ал эми ошонун бар экендигин мыкты адис окумуштуулар эмне кылып чыккан экен? Изилдеп чыгышкан экен, балдар. Мынакей адис окумуштуулар изилдеп чыккан. Мынакей бул элдик байлыктардын бири экен. Эсиңерге тутуп алсаңар болот, суроо түзүп, бири-бириңерге дагы кандай элдик байлыктар бар экенин биле алсаңар болот, балдар. Элдик байлыктар деп биз эмнени айтабыз? Кандай элдик байлыктар бар бизде? Ошонун баарына дагы кошумча маалыматтарды тапсаңар болот, балдар. Анда суроолорго кезек беребиз, балдар. Мен силерге элдик байлык боюнча суроо берген жокмун. Мен азыркы эле кайталоо согунда өткөн темалар боюнча жалпы суроо берейин деп чечтим. Суроого
Биринчи суроого көңүл бургула балдар. Биринчи суроо жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Кана жай сүйлөм деп эмнени айтсак болот экен? Кандай сүйлөмдү биз жай сүйлөм дей алат экенбиз балдар? Кана жай сүйлөм деп ойду айтайын деген оюбузду жайынча баяндап берген, жоксо көргөн окуяны, кандайдыр бир көрүнүштү жайынча баяндап айтып берсек, жазсак сүйлөм болуп, ал эмне болот экен? Жай сүйлөм болот экен. Мисалы жөн эле жай сүйлөм азыр кыш мезгили мага жагат десек, биз бул айтайын деген оюбузду эмне кылдык? Жайынча гана түшүндүрүп бере алдык. Ошол себептен бул эмне болду? Жай сүйлөм боло алды. Экинчи, жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөргө кандай тыныш белги коебуз? Кана карагыла. Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөргө биз кандай тыныш белги коебуз балдар? Эгерде эсиңерге салып кетсек, бул кайсы тыныш белги? Кайсы сүйлөмдүн аягына коюлган тыныш белги болду балдар? Агын суудай калыс бол, арамдыктан алыс бол дейт. Кана балдар, буйрук сүйлөм болду, көрдүңөрбү? Буйрук сүйлөмдүн аягына биз эмне болот экенбиз? Илеп белгисин коет экенбиз. Андан ары суроолуу сүйлөм кетип атат. Кыргыз жеринин жаратылышы коозбу? Мынакей. Бул суроолуу сүйлөм. Эгерде сүйлөм суроо иретинде айтылса, анда биз эмне кылат экенбиз? Суроолуу сүйлөм түзөт экенбиз. Сенин атың ким? деп суроо берсек, анда аягына эмне коюлат балдар? Суроо белгиси коюлат. Менин атым Айжан дей турган болсо, анда менин атым Айжан дегенде эмне коюлат? Жөн гана ал суроого жайынча жооп берип жатат. Эмне? Чекит коюлат экен балдар. Бул жерде тыныш белгиге көңүл бурабыз балдар. Тыныш белгини карагыла. Чекит турат жөн гана. Кандай сүйлөм болушу мүмкүн? Кыргыз жеринин жаратылышы кооз. Бул ойду жайынча билдирген жай сүйлөм болуп эсептелинди балдар. Бул суроолуу сүйлөм балдар. Бул илептүү сүйлөм болду. Бүгүнкү тема боюнча жалпы маалымат алдыңар болуш керек деп ойлойм. Ошондо биз бүгүнкү кайталоо сабагыбызда сүйлөмдүн айтылыш максатына карай канчага бөлүнөрүн билдик. Сүйлөм айтылыш максатына карай 3кө бөлүндү. Кандай кылып бөлдүк балдар? Сүйлөм айтылыш максатына карай мынакей жай, суроолуу, илептүү сүйлөм болду. Жай сүйлөмүнө эмне кылдык? Ой жайынча берилди дагы эмне койдук? Чекит белгисин коет экенбиз балдар. Силерге бир жолу маалымат берип атам. Суроолуу сүйлөмүнө суроо белгисин коет экенбиз балдар. Билишибиз керек. Бул жерде да. Ал эми илептүү сүйлөмгө, буйрук сүйлөмгө илеп белгисин коет экенбиз балдар. Баардыгы кайталоо сабагына түшүнүктүү болуш керек. Бул аябагандай биздин күндөлүк турмушта керек балдар. Анткени биз дайыма күндөлүк турмушта эмне кылабыз? Бул нерселерди колдонуп жазабыз. Эгерде могу текстти карап көрсөңөр, биздин жашообузга баасы эч нерсе менен өлчөмүз байлыктар бар. Ой жайынча айтылды дагы чекит койду. Бул жай сүйлөм. Көрдүңөрбү? А силер жай, суроолуу сүйлөмдөр күндөлүк турмушта дайыма колдонобуз. Эми үйгө тапшырма алабыз балдар. Үйгө тапшырма жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Унутпагыла балдар. Эсиңерге салдым мен силерге. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коебуз. Суроолуу сүйлөмгө суроо белгисин коебуз. Ал эми буйрук сүйлөмгө илеп белгисин коебуз. Ушу менен сабагыбыз аянына чыкты. Саламатта калгыла балдар.